Көчөдө барып атсаңыз, бир теласы күчтүү, мындай мужик, өзүнчө телаларда соны келип калган, пресстери чыгып калган бир жигитти көрүп калсаңыз, Аллах ыраазы болсун деңиз. Эмне үчүн урматтуу мекендешим? Бир эле себеп, аны кылыш мүмкүн эмес. Сатып алыш мүмкүн эмес. Бир жерден табып алыш мүмкүн эмес да. Биз көп нерсени сатып алабыз. Машинаны да, үйдү да, бардыгын сатып алабыз. Бирок теланы эч качан сатып ала албайсың да. Спортсмен болуш өтө кыйын. Ачыгын айтканда, боюңа алыш керек. Сизде дагы, мисалы, көрүп аткан көрөрман, сиз дагы өтө көп спортко аракет кылып көргөнсүз. Баштагансыз. Бирок муну өмүр бою улантып кетиши өтө кыйын маселе. Айтайын дегеним, көп нерсени сатып алса болот, бирок теланы сатып ала албайсың. Баягы спортивный теланы адам өз эмгеги менен, пешене тери менен гана чыгарбаса, бул эч кайсы тренер сени ордуңа машыгып бербейт. Бир жерде базарда, аптекада сатылбайт бул тело. Ошондо спортсменди көрсөңүз, фигурный качокту көрсөңүз, Аллах ыраазы болсун деңиз. Себеби эртең согуш болуп кетсе, бирдеке болуп кетсе, эң биринчи спортсмендер чыгат. Жол башчы болуп, командир болуп, капитан болуп, ошолор чыгат. Мисалга айтсам, спорт жактан өтө күчтүү. Спортсменди көрсөң Аллах ыраазы болсун де. Ошондуктан спортсмендерден Аллах ыраазы болсун. Спорт менен машыгыш керек, спорт таштаба. Мындай велосипедте болобу, велосипед тебип машыгасыңбы, жок дегенде 1 саат чуркайсыңбы күндө, өзүңдү денеңе күй, урматтуу мекендешим. Себеби бүгүн абабыз, жеп аткан нерсебиз бүт химикат болуп аткан заманда спорт менен машыгыш шарт болуп калды, урматтуу мекендешим. Убакыт кетет дейсиң, убакыт больницага кеткени жакшыбы, спортко кеткени жакшыбы? Акча кетет дейсиң залга. Ден соолугуңа дары алганың жакшыбы акчаңа, же залга бергениң жакшыбы? Урматтуу мекендешим, ойлон ойгон. Спорт менен машык, спорт эч качан таштаба. Айтайын дегеним ушул. Карасанага душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып атам бул нерсени. Спортту таштаба.